Депрессия абалында адамдардын көпчүлүгүн биз кантип билсек болот. Ал абал азыркы биздин заманыбызда чындыгында депрессия болгон адамдар аябай көп кездешет. Себеби дегенде мен адамдардын психологиясы менен көп иштегендиктен байкайм да, алар көбүнчө үй бүлөсүндөгү балдары менен мамилеси бузулат, жумушунда, мындайча айтканда жашоосун жактырбай баштайт. Өзүнүн жашоосундагы ордун таба албай башташат да. Анын негизги түпкү себептери абдан көп. Ызаткан Жусупова психолог кесибине өзү депрессия болгондон кийин келген. Азыр бул багыттагы тажрыйбалуу адистердин бири болду. Азыркы 21-кылымдын валютасы энергия деп атышпайбы? Ошол энергиянын жетишпегендигинен депрессия болушат. Мисалы, жаңы төрөгөндөр депрессия болуп кайрылышат. Анткени эмнеге? Жаңы төрөлгөн балага энергия керек. Эне энергия бериш керек. Энергияны биз каяктан алабыз? Көпчүлүгү билбейт да каяктан алганды. Энергияны биз ата-энебизден алат экенбиз. Бизде деген кванттык ар бир адамдын сезимдеринин кванттык полеси болот экен. Бүткүл дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун маалыматына ылайык, дүйнө жүзүндө 350 миллион адам депрессиядан жабыркайт. Дагы бир такталган маалымат: ар бир 10-чу адам 40 жаштан кийин депрессия болуп, айымдар көбүнчөсү бала багуу өргөсүнө чыкканда депрессияга чалдыгат. Кандай болсо дагы адамдардын жашоосундагы негативти эле көрө беребиз, жана өзүбүздөгү негативти көрөбүз. Бир нерсе жасабай калсак уруша беребиз өзүбүздү. Көрсө, биз кичинекей кезибизден бала чактан бизди эмне кылып тарбиялаган? Сен адам болбойсуң, сен жалкоосуң, сен мындайсың деп, мындай урушуп, биздин намысыбызга тийип тарбиялашкан. Жана да салыштырып. Ошон үчүн биз дагы деле биздин фокусубуз сырткы дүйнөдө болот экен да. Биз эмне үчүн депрессия болгон? Бул негизинен биздин фокусубуз сыртта. Ошон үчүн депрессия болобуз. Негизги байлык биздин ички дүйнөбүздө да. Биз именно ошол байлыкты ички дүйнөдөн алганды үйрөнсөк, депрессия болбойт экенбиз да. Психологдун айтуусуна караганда, кыргызстандыктардын көбүнчөсү депрессия болгондо психологко кайрылышпайт. Жети-тегибизден келе жаткан байлыкты ата-энебизге чейин алып келгенибиз элестетебиз. Жети-тегибиз ата-энебизге берип атканын элестетебиз. Ошонун жардамы менен ата-энебиз бай экенин элестетебиз. Мисалы, мен аябай чоң үйдө жашагым келсе, атам менен апам чоң үйдө жашап атканын элестетем. Чоң машина мингим келсе, ата-энем именно чоң машинада минип жүргөнүн, ошол жакта мен үй бүлөм менен чоңоюп атканымды элестетем. Анан ошондон менин жан дүйнөм, мээм түшүнөт дагы, менин ата-энем бай болгон турбайбы, демек мага уруксат турбайбы, анан мага уруксат берет да. Депрессия эмнеден болот? Менде жок да, биз сырткы дүйнөдөн издеп атпайбызбы? Бул жактан издеп, бул жактан тапкандан кийин сырткы дүйнөдө ал өзү эле пайда болот. Адистердин айтымы боюнча, депрессиядан арылуу үчүн эң башкысы бул дене тарбия көнүгүүлөрүн унутпай жасаш керек экен. Ал эми виртуалдуу жашоодон алысыраак болуп, чыныгы жашоодон досторуң жана туугандарың менен көбүрөөк жолугуш керек экен. Зинат Бактиярова, Кадыр Султаналиев, Улуттук 1 канал, Замана студиясы.